Пандемиядан кейін өлкөнүн экономикасы бир топ артка кетти. Буга чейин эле анча жакшы эмес болчу. Көп ишканалар жабылды, дагы да жабылып атат. Мындай шартта биз экономиканы кантип көтөрөбүз? Жакшы суроо болду. Биринчиден экономикага коопсуздук керек, жеке менчиктин корголушу керек, жана мыйзамдардын бирдей аткарылышы керек да. Бул бир. Экинчиден биз саясий туруктуулукту камсыздап, баягы саясий процесстерди, шайлоолордун баарын жыйынтыктап, колдон келишинче батыраак биз түздөн түз экономикалык реформаларга көңүл бурушубуз керек да. Бул экинчиси. Анан үчүнчүсү экономикалык реформалар дегенибизде алар баарына белгилүү, алар жанагы эл аралык рейтингтерде көрсөтүлгөн. Бул салык системасын жөнөкөйлөтүү, бизде мисалы канча 200-300 барактык салык кодекси бар да, ага 80ден ашуун өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол кодексти жөнөкөйлөтүп, карапайым элдер түшүнгөндөй кылышы керек да. Жана ачык айкын салык системасын, бажы системасын жасашыбыз керек. Бажы системасында билебиз, баарыбызга белгилүү болгондой аткезчилик гүлдөп атат. Биздин өндүрүүчүлөр ошол аткезчиликке туруштук бере албай, баягы товарларын сата албай жүрүшөт. Биздин эл аралык өнүктөштөр бизге ишене албай жүрүшөт. Сиздердин жанагы чек араларды башкара албай атасыңар, биз менен кандай соода жүргүзөсүңөр депчи. Ошонун баарын иретке келтирип, лицензия, уруксат берүүчү кагаздарды кыскартып, бюрократиянын баарын кыскартып, элге, ишкерлерге бир жөнөкөй, ачык айкын, дүйнө экономикага дал келген бир шарттарды түзсөк болот. Ага толук кандуу мүмкүнчүлүктөр бар болгону биз экономикага көңүл бурушубуз керек. Тилекке каршы азыр көңүл көбүрөөк баягы көбүнчө саясатка бөлүнүп жатат да. Эми азыр долларды айтпай эле коелу. Күнүмдүк керектөөчү товарлар, ошондой эле азык-түлүктүн баасы дагы кескин кымбаттады. Акчабыз инфляцияга учурап баратат. Мындай абалды кантип токтотуп калсак болот? Бул дагы албетте оңой суроо эмес. Буга биз жергиликтүү өндүрүүчүлөрүбүздү колдоп, экспортко жөнөткөндөрдү колдоп, биз жанагы соода балансыбызды түздөтсөк болот да. Жанагы инфляция, баалардын өсүшү эмнеден болуп жатат? Импорттун көбөйүшү менен экспорттун азайышы менен болуп атат да. Ошондуктан биз экспортко жөнөткөндөрдүн баарын колдошубуз керек. Тоо-кен тармагынан баштап, жанагы тигүүчү тармагынан көңүл бүлүп, кайра иштетүүчү жана башкаларга. Ошол экспортты бир өстүрүп, андан сырткары эл аралык өнүктөштөр менен сүйлөшүп, ошол эле Россия, Казакстан менен жанагы арзан баада мунай затты алып келишибиз керек да. Ага толук кандуу мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби биздин базар, биздин рынок 6,5 миллион. Бул аларга мындай эле, кичине эле рынок. Алар керек болсо саясий баягы эркте, саясий эрки болсо, алар бат эле чечип коет. Кыргызстанга мынчалык объемдорду, мынча көлөмдөрдү кой бергиле деп койшса эле, бизге ошол көлөмдөр келе берет да. Арзан баа менен. Мунай заттын баасынан көп товарлардын баасы көз каранды. Себеби мунай зат бул транспорт, логистика жана башкалар. Ошондой эле биз жана эл аралык өнүктөштөр менен сүйлөшүп, бюджетке туруштук бергенге, бир жардам бергенге колдоо сурасак болот. Ал колдоосун мисалы Азиялык өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү банкы, Евразиялык банктар толук кандуу көрсөткөнгө даяр. Эми абал ушундай улана берсе, эмнеге алып келиши мүмкүн? Дагы эле жакырчылыкка алып келиши мүмкүн, жакырчылыктын өсүшүнө. Мынакей Дүйнөлүк банк айтып атпайбы, былтыр дейт 700 миң кишиге жакырчылык өсүптүр. Мынакей былтыркы жылы жаңы түзүлгөн иш орундарынын саны ликвидацияга кеткен иш орундарынын санынан көбүрөөк болуптур да. Азыраак болуптур. Демек, дагы эле ушундай кете берсек, дагы эле жумуш орундарын кыскартат, жумушсуздук көбөйөт, жалпысынан социалдык баягы тынчсыздануу дагы
болушу мүмкүн да. Ошондуктан экономикага түздөн түз бир тез арада көңүл бурушубуз керек. Көп ишкерлер банкрот болду. Бирок жанагы алган насыяларды алар төлөшү керек, ага мажбур. Мындай шартта өкмөт ишкерлерге кандай жардам бериши керек? Мындай шартта өкмөт эл аралык өнөктөштөр менен сүйлөшүп, финанс институттары менен сүйлөшүп, ишкерлерге жеңилдетилген насыяларды тартуулашы мүмкүн. Жеңилдетилген насыя бул бир. Экинчиден, салык жагынан бошотууларды карасак болот. Мынакей патент менен иштеген ишкерлер көп. Өз жанын, өз убакытын өз баккандар көп. Ошолорго эмне үчүн биз патенттердин жанагы наркынан бошото албайбыз, же болбосо патенттин баасын кыскарта албайбыз? Бул бир. Экинчиси, абдан бир бардык ишкерлерге тиешелүү маселе бул социалдык төлөмдөр. Соцфонд. Соцфонд бизде азыр 27,25%. 27% бул абдан эле чоң көрсөткүч. Мынакей Грузияда 20%, азыр 15%га түшүргөн атышат. Башка өлкөлөргө башкача. А бизде 27% болгондуктан көп ишкерлер көмүскөдө иштегенге аргасыз болуп атат да. Ошол социалдык төлөмдөрдү карасак болот. Жана башка салыктарды. Баягы сатуудан салыгы бар, НСП деп коет. Ошону дагы алып салсак болот, себеби ал салык кошумча нарк салык менен бирдей эле. Же кошумча нарк салыгы болуш керек, же сатуудан салыгы болуш керек. Эми бул экономикадагы олку-сол кабал канча убакытка чейин уланат? Биринчиден, биз жанагы жогоруда белгилеп кеткен жагдайларга байланыштуу коопсуздук, реформалар, жанагы антикризистик чаралар. Экинчиден, канча убакыт керек деп атайсыз? Эгерде өкмөт, эгерде мамлекет ушул чараларды тездетсе, толук кандуу вакцинацияны кылса, ишкерликти колдосо, саясий процесстерди батыраак тынч жана ачык айкын, мыйзамдуу өткөрсө, анда батыраак калыбына келишибиз мүмкүн. Балким ушул жылдын аягында калыбына акырындан келип калышыбыз мүмкүн. Кийинки жылы, жана 22-нчи жылы экономикалык өсүшкө кайра кайтырышыбыз мүмкүн. Эгерде ошол чаралар колдонулбаса, көрүлбөсө, анда албетте дагы эле баягы 2-3 жылга созулушу мүмкүн ушундай абал. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик.